Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда аял затына кандай баа берилет жана орду кандай деп элестетесиз? Анткени сиз мынакей ислам динине 5 маал намаз окуган берилген адам катары. Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте Кыргыз коомунда аял заттын ролу жогору болуш керек эле. Анткени тарыхыбызды карап көрсөк, башка элдерге салыштырмалуу Кыргыздарда аял заттын орду жогору эле. Тарыхта көп инсандарды айтып кетсек болот. Акыркы эле мисал өз курман жатканыбыз. Европа анда феминизм деген сөз түшүнбөйт эле. Аял кишини саясатка кошууну түшүнбөйт эле. Жетекчилер да жок эле аялдардан. Бирок ошол Европага кошумча Американы салыштырып көрсөк, мактанган, мен эң кыйын демократиялык мамлекетмин деп мактанган Америкада да только 20-кылымдын орто ченемдеринде аял кишиге шайлоого сен дош берген укугуң, катышың укугу бар деп Америкада аялдарга укук берилди. Баш сөзүм айтканда, азыр мактанып аткан алдыңкы мамлекеттерге караганда Кыргыз коому кыйла алдына кеткен эле. Ошондуктан бул сурооңузга жооп берүүдөн алдын айтып кетет элем. Демократияны биз дайыма эле башка өлкөлөрдөн үйрөнөбүз дейт. Керек болсо башка өлкөлөр бизден үйрөнсүн. Мына Кыргыздын жашоо жол жобосун карасаңыз, биз боз үйдө жашайт элек. Бүгүнкү күндө да кыргыздар ал үйүнөн ажыраган жок. Боз үйдө бурч жок. Европаны, Азияны, Американы алып көрсөң да, даже Африканы алып көрсөң да, баарыныкы квадраттуу үйлөр, же болосо бурчу бар үйлөр. Демократия жок ал жакта. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Эшиктен кирип барганыңда эшикти карама-каршы жагы төр боло эсептелет деп. Боз үйдө болсо демократия бар эле. Боз үйгө киресиң, бурч жок, каалаган жерге отурат элең. Ошо сенин төрүң эле. Отурган жериң төр деген сөз ушунан пайда болгон. Экинчиден болсо, орустарда да тамаша сөз бар. Убили из-за угла деп. То есть бурч катын алып өлтүрүп койду. Боз үйдө бурч жок. То есть биякта демократия, коопсуздук кыргыздардан чыккан. Анан аял кишинин ролун ушуга алып келип атам. Мына мисалы кыргыздар атчан болуп туруп Чыңгызхандын алдыңкы аскерилер. Дүйнөнү басып атканда алдына кыргыз жоокерлер турчу эле. Моголистандын жапай арыстандар деп атка конгонбуз биз. Европага чейин барган, Африкага чейин барган кыргыз жоокерлер болгон. Эми демократияны алып көрсөк, кайра эле. Бүгүнкү күнү карап көрүңүз. Европада, Америкада дүйнө боюнча бир атка эркек киши, аял киши отурса, минсе, албетте эркек киши аял кишинин алдына отургузуп алат. Кыргыздарда мындай адепсиз, имансыз нерсе жок. Кыргыздарды карап көрсөң, эски ата баба заманынан аял кишинин артка отурчу эле. Азыркы мотоциклде отургандай, аял киши учактап алчу эле эркекти. Мына аял кишинин ролу кыргыз коомунда. Мында сөздү айтып кетерсек көп. Демократиядан бери мына Кыргызстандан чыккан белгилери бул биздин макал каптар. Атабыздан калган данышмандык. Сөздү учурунда айтпасаң ата сөйлөт дейт. Мына сөз, сиз өзүңүз журналистсиңер, сөз эркиндиги. Башка жерде айтып көрчү муну. Са башын кесчү эле. Бул жерде уже кыргыздардын экинчи макалы чыгып атат. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деп. Мына каалаган сүйлөй бер деп, свобода, демократия, свобода слова деп. Ошондуктан биз өз кемсинтишибиз керек эмес. Каякта Америкадан, Европадан келип биз үйрөтөбүз дейт. Американын тарыхын карап көрөлү. Көп болсо анын тарыхы даже бир 400 жылга жетпейт, 4 кылымга жетпейт. Миң жылдар карткан кыргыз эли башкаларды үйрөтүшү мүмкүн. Ошондуктан батыштын таасири менен Кыргызстанда аял ролун төмөндөп кеткен. Биринчи мамлекет күнөөлүү, ооба, тиешелүү даражада аял кишини көтөргөн жок. Мурда биз ата бабабыздай сыйлаганда биз сыйлай албай атабыз. Болгону 8 мартта эстеп коюп атабыз. Ошон үчүн мен 8 мартка каршымын. Бир эле мусулман катары эмес. Эмне үчүн биз только 8 мартта аял кишилерди куттукташыбыз керек? Ар күнү биз сыйласак болбойбу? Мына исламда жазылган. Бул кайра сурооңузга жоопту улантуу. Жаннатты издебе дейт, бейишти издебе. Бейиш дейт. Эненин таман астында дейт. Энең жакшы кара. Бол сен бейишикте жашагандай болосуң дейт. Бизде болсо 8 мартта эстейбиз. Үтө эстегенде да шампан менен, арак менен, анан ичип алгандан кийин не майрам десең чийип калат, өзүнүн майрамына айланып кетет ичкендин. Туурабы? Унутуп калат аялдарды. Өзү мас болуп кыйынсып тийишип аялдарга. Ошондуктан мен эмне чакырып кетет элем. Ар күнү аял кишиге майрам түзүшүбүз керек. Мейли энең болсун, мейли эжең болсун, мейли карындашың болсун, мейли кызың болсун, мейли аялың болсун деп туруп. Исламда ошол көрсөтүлгөн. Любой учурда
Даже турмушка аял киши чыккандан кийин аны укугу ал жакта белгиленген. Жөн эле сен талак бере албайсың аял кишиге. Сен биринчи күнөөсүн мойнуна коюп, күбөлөрдү коюп туруп анан талакты беришиң керек. Ана ажырашканда да биринчи берген белектериңди ала албайсың. Бул болду, сен бергенсиң, аял кишиники ал, аялыңды. Үчүнчүдөн болсо, сен мөөнөт беришиң керек. 2 ай 3 ай өткөндөн кийин, эгерде аял киши кош бойлуу болбосо, анда ажырашкан укугу бар. 2-3 айда билинип калса, боюнда бар болсо, сага бир перзент төрөп берсе, сен ажыраша албайсың, сөздөрүн кайра алып жашашың керек. Мүлктү бөлүштүргөндө да албетте аял кишинин пайдасына тиет. Мына исламда аял кишинин ролу. Эми бара-бара Кудай буйруса ушуга келебиз. Мен азыр сүйүнүп атканым мурда президенттер кылынбаган нерсе азыр бүгүнкү күнү кылынып атат. Мен ойлойм бул эмеге ал көрсөткүч болуп атат. Бул ыйман Кыргызстанга кайтып келип атат. Кыргыз элибизге, Кыргызстанда жашап аткан элге пейилди кайтып келип атат. Ооба, батыштын таасиринен биздин элибиз көл жерге бузукулукка өтүп кетти да. Мына көчөнү караңыз. Мына ушу ыйман жоктугунан пейил качкандыгынан дейт. Эми Кудай буйруса, мына тышкы саясатта ислам өлкөлөрү менен биз мамилени чындап атабыз. Ага Аскар Акаевдин күнөөсүн оңдош керек. Мен бүгүнкү күнү кеңеш берет элем. Бабановго да, Атамбаевго да жөн эле барып алар менен жолугуп, биз мусулманбыз дебей, Аскар Акаевдин күнөөсү үчүн кечирим сураш керек. Анткени 1993-жылы президент Аскар Акаев жана тышкы иштер министри Эднан Карабаев жана ал ичинде бир топ биздин мекендештерибиз да бар эле, кошо баргандар, мисалы Султан Раев жана башкалар, Табалды Эгембердиевдер бар эле. Булар барышып, бири да Аскар Акаевге айтпаптыр да, андай сүйлөсөңүз болбойт деп. Ал эми тилдин тормозу болбосо ошол экен да. Израилдин жетекчилери эми угушум боюнча бир дипломатка акча беришиптир. Таза көп акча беришиптир. Ушу сөздү сүйлөп салышыптыр. Эмне деген сөз? Бул ушунга чейин бизге араб жана ислам өлкөлөрү капа. Мына эми ушул ислам өлкөлөрү менен мамилебиз чындалып, жылып келип атат. Кайсы сөз десеңиз, бул алардын өтүнүш аткарып, дүйнө боюнча Аскар Акаев жанында отурат бүт министрлер, расмий делегация турат. Төмөнкү сөздөрдү лап деп айтып салды. Эгерде еврей мамлекети Иерусалим шаарды борбор кылабыз десе, Кыргызстан колдойт деп. Акмакчылык, надандык. Анткени Иерусалим шаар тарыхтан да билебиз, бул бир эле иудаизм эмес, еврейлердин дини эмес, бул христианствонун, исламдын да дүйнөлүк борбору. Ал 3 динге таандык. Ошону болсо бир динге берип койсо, 2 динди адамдар капы болушту, элдер капы болушту. Ошонун бери ислам өлкөлөрү менен араб өлкөлөр бизге сууп калган, сууп көзүмө карап калышкан. Ошон үчүн мен Атамбаев, Бабановго айтат элем азыр. Мен билем силерде бир эле биздин тарапчылар эмес, бирок душмандарды кызып көрүп атат, жетинчкен алды. Ушу баары кошумачалар жеткизет. Ушу сөздү жеткизип койсо, эгер арабтар менен сүйлөшүп атса, ислам өлкөлөрү менен сүйлөшүп атса, абзел түрдө Аскар Акаевдин катасын оңдоп кетип кечирим сурашсын. Бүгүнкү Кыргыз мамлекет кечирим сураш керек. Ошондо инвестиция келип туруп, Кудай буйруса, ыйман анан да бекем болуп туруп, биз көчөдө мынандай азыр мусор яшты териштирбей, биз керек болсо, ошо ислам инвестиция негизинде проценти жок кредиттерди алып, судаларды алып, өнүгө турган мамлекетпиз. А биз болсо дайым кайяктан акча алабыз? Америкадан. Америка жөн бербейт. Мына базасына кирип алды, чыкпайм дейт эми Кыргызстанда. Анан бүт мал адам укуктары деп акча берип Кыргызстанда инкылаптарды кылып аткан бүт Америка. Россияда базасына келип алды, өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мына күйүүчү майды. Кааласа көтөрөт, кааласа бербей коет. Ошентип биз өзгө кожоюн болбой калдык. Эгерде биз көздөгөн, биз көп жылдан бери айтып жүргөн ислам мамлекеттери менен мамилебиз оңолсо, алардын инвестициясы келсе көп. Мына кече Катарга барып келген депутаттар менен сүйлөштүм бүгүнү. Таң калдык дейт. Бизди билбейт экен алар дейт. Билсе да капачылыгы бар экен дейт. Акчаны беребиз дейт. Аларга чыпука экен бизге берген. Болбогон нерсе экен биз сураган акчалар дейт. Бирок дейт, мусулмандыгыңарды далилдешиңер керек дейт. Силерден товар алабыз дейт. Бирок халалдыгын далилдегиле дейт. Халал, адал товарыңар дейт. Күнөөбүздө. Анткени ушу 20 жыл биз бекер жоголттук. 20 жыл биз батышты карап жүрдүк. Биз үйрөтөт экен деп. Эгерде биз Грузия окшоп христиан мамлекет болсок, анда ооба, биз батышты эрчишибиз керек эле. Биз мусулман өлкөбүз. Ата бабаларыбыз исламды кабыл алган. Манас доорунда, Жакып бабабыз доорунда. Эми мына оңолуп атабыз. Эми биз акылыбызга келип атабыз. Эми биз деген жетекчилерди айтып атам. Эми жана мусор сөздү айтып кеттим. Мусорду биздин жарандар чукулап аткан. Мына бүгүнкү күндө азайма видеокамерадан, телекамерадан барсаңар, мусор яш чукулагандар кыргыздар. Жаштары бир 20-дан жогору, бир 40-тан жашыраак. Мурда орустар чукулачу эле мусор ящикте. Бүгүнкү кыргыздар.
Билесиз, мен кичик балам эмне деп айтты? Мен бир жагынан жылмайдым, бир жагынан ушундай өзүм жаман сездим. Улум айтып атат. Ата дейт. Мен чоңойсом дейт. Улутум орус деп жаздырып алсам болобу дейт. Кичик балам. Канча жашта? 6 жашта. Анан таң калдым. Атаң кыргыз болсо, апаң кыргыз болсо, паспортта эмне аласың орус деп жаздырып? Ата, мен уялып атам дейт. Эмнеге десем, орустар баары бай жашайт экен дейт. Эмне үчүн андай деп атасыз? Кыргыздарда бай бар десем, жок дейт. Мустун ящиктерде жылан кыргыздар чукулап дейт, тамак жешип атат, анан аякты бүт терип алышып атат дейт. Жаман болдум, Каныбегиним. Ушуну жаш балдар көрүп намызданат экен. 6 жаштагы кыргыздар намызданып атат. Эмне үчүн 50-ге, 40-ка чыккан министрлер, өкмөт мүчөлөрү, президент аппараты иштегендер намызданбайт? Эмне үчүн депутаттар намызданбайт? Мына кичине 6 жаштагы баланын сөзү. Жана орустарда жакшы сөз бар. Устами младенца истина глаголит дейт. Жаш бала калп айтпайт. Ислам дининде мындайда бир аял эмес, бир нече аял алууга жол берилет да. Бул кандай шартта? Анан сиздин өзүңүздүн канча аялыңыз бар? Мындай элге кыз. Каныбегиним. 8 мартта суроо бере турган суроону таапсың өзү. Мен чыдамай ушу мифти жок кылайын. Аскар Акаев мезгилинен баштап мен президенттикке салышып, анан өз программа менен чыкканда, анда да ислам иман программа менен чыккан элем. Бул кайра мыйзамды, конституцияны бузуп, 3-чү жолу, 4-чү жолу президент болом деп мен жөнүндө жомокту токуп чыккан Аскар Акаев. Анан кийин аны пресс-секретары Камил Байленов тастыктап пресс-конференция берген. Бул төмөнкү жомок. Эгерде мени Акаевди шайлап алсаңар, батышка кайрылып атат да, батышка, Америка, Европа, Россияга. Анда дейт, мен ордума дейт, ваххабилер, террористтер кеп калат деп, биринчи жомогу мени террорист кылып салды. Мен тоок сой албайм, кандан корком. Экинчиси болсо, ушакты кой беришип, Турсунбай Бакир уулу президент болсо, бүт эркектерди камчы менен салгылап, мечитке киргизет, аялдарга паранжа кийгизет деп. Тоба кылдым дедим. Бир адам өз эрки. Ислам динine мажбур жол менен келбейт эч ким. Өз каалоосу менен, ыктыяры менен келет. Орусада жакшы макал бар. Заставь дурака молиться, он себе лоб расшибет дейт. Маңдайын жарып салат ал. Ошондуктан мындай нерседен алыс болушубуз керек. Адам өзү жүрөгү менен Кудайды сезип, жүрөгүнө кабыл алып туруп, анан ишенимге келет. Азыр мен сени Кудай кечирсин, мен мисал келтирип атсам, сен капа болбо. Мисалы сен атеистсиң. Мен азыр камчы менен турат мына. Муну Айыл чарба министри мага берди. Анан үйгө апарганы намызданып атам, анткени аялым тура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Мени коркуткан алып келдиңиз деп. Биз деле ойлодук, мына артыңызда камчы илинип тургандан демек ушуну сиз деле карманат окшойсуз, баягы кыргызда айтылып жүргөн. Жок, ошон үчүн үйгө апарбайт, аялым тура эмес түшүнүп алабы деп туруп. Анан мен атеист камчы менен салгылап намазга жыгыл десем, мен жаным намазга жыгылат. Бирок мен кетип калсам, мени тилдеп сөгүнүп, маанай кылып туруп, пошел дейт мени. То есть бул мажбурлоо жол менен эч качан Кудайга чын жүрөгүнөн ишенбейт. Ал мени көрсө, койдан камчы менен сабалайт деп намазга жыгылат. Мени көрөсө, ичип, башка жерге кылып жүрө берет. Бул мындай Кудайга ишенген адам мага да керек эмес, Кудайга да керек эмес, тем более өзүнө керек эмес. Эң коркунучтуу ислам динде мунафык. Өзүн мусулман деп туруп, исламга каршы нерсе кылгандар. Ошолор биринчи кезекте тозокко барат. Эгерде кафир болсо, же болсо башка каталарды кылган мусулман ар дайым Кудайдан кечирим сурап, Кудайдан тилеп атса кечиримди, анын шансы бар, үмүтү бар. Мен тозоктон кайра бейишке көтөрүлөм деп. Мунафыктын эч кандай шансы жок. Эки жүздүүлүк эң коркунучтуу нерсе, эң чоң күнөө деп эсептелет исламда. Бул тозоктон чыкпайт. Ошондуктан андай мунафыктар керек эмес. Ишенсе чын жүрөгүнөн Кудайга ишенсин. Ишенбесе жүрөсүн. Вакыт сааты келет. Мен да 38 жашка чейин мусулман эмес элем. Мусулман деп айтчу элем, эрежесин аткарбайт элем. Германия барганда менен сураганда мен таза бир уят болуп калгам. Мени медресеге алып кирип коюшту Германияда. Биринчи намазымды ошо жерде окугам. Анан түрктөр анан бир жума жашагандан кийин караса мен намазга түшпөйм. Анан сурашты менен. Брадар дейт, сиз мусулмансызбы десем, алхамдулилла мусулманмын дедим. Намаз окуйсузбу десе, не дешти билбей нес болуп тургандан кийин айттым. Мен корком дедим. Ана эртең анда биз себепкер болойлу, бейишке барабыз сиз үчүн. Даярдандырыңыз, намаз окуйсуз деп эртеси титиреп калтырып келбесем келип калышты, намазга жыгылдым. Мына ошондон бери 96-жылдан бери намазды окуп жүрөм. Баш сөзүм айтканда мен мага себепкер болгон адамдарга ушунга чейин ыраазымын. Эми кимге ыраазымын? Өзбек оппозиция Мухаммад Салихке. Ал Каримовден жана салгашып чыгып кетип Германиядан
Turkiyada эле, Turkiyadan anан Өзбекстандан чыгып кетип Мухаммад Салих Туркияга качкан, анан Туркиядан болсо Каримов аны чыгарып салган Германияда. Ошондо жолугуп калып намазга себепкер ошол болгон. Түрктөр жана ошолор. Эми аял зат боюнча Мухаммад пайгамбар салам бир эле жолу кызга үйлөнгөн. Калган баары жесирлер. Ошондуктан бүгүнкү күнү христиандар да, башкалар да, атеисттер да сындап атпайбы? Ой, Мухаммад пайгамбар салам бузукулар болгон деп. Жок, бузук эмес ал. Тескерисинче, ислам үчүн шейит болуп кеткен деп туруп, күйөөсү. Эми аялы жесир калбасын, балдары жетим калбасын деп аларды карачы эле. Үйлөнүп карачы эле. Жөн караса, сөз пайда болушу мүмкүн. Жана көзү жок келиндин куйругу узун дегендей, билесиң да. Аял киши күрөөгө чыкпаса, сөздөр уланып кете берет. Бирөө менен сүйлөшүп койсо, соо эмес бул, ошо менен жатып жүрөт деп. Бизде өзгөчө жаман Орто Азияда, ушундай ушак сөздөр. Ошон үчүн эски сөз бар, ушак эки адамды өлтүргөн деп. Аны бир башка убакта айтсаң айтып берем аны, сурасаң айтып берем аны. Убакыт болсо бүгүн айтып берем аны. Анан ошол ушак пайда болбосун деп, расмий түрдө нике кыйып алып туруп, Мухаммад пайгамбар салам жашачылы аялдар менен. Балдарына ата болуп берчиле. Себеби исламда жихад деселе баары түшүнөт экен, поездди тагып алып туруп бомбалар менен баары өзүң жардыр беришиң керек. Метродо же башка жакта. Же болсо Аллах айбар деп баары өлүшүң керек деп. Жок. Жихадтын эң жогорку түрлөрүнүн бири жетимдин башын сылап коюу. Бейишке барасың. Эгерде акчаң жок болсо, тамагың бере албасаң жетимге, келтирип башын сылап кой. Бул эң жогорку жихадтын бири болот. Же ачка адамга бир сындыр нан берип кой. Же болсо жана хадисте айтылгандай, пайгамбарыбыз да саллаллаху алейхи эчтеке жок болгондо бир хурма берип коет экен, ошого да ыраазы болот экен да. Бейишке бара турган жок. Эми аялдар жөнүндө. Бул мифти да атайын жаратышкан. Мен айтып коюшум керек бүгүнкү телекөрүүчүлөргө. Мен бир дагы мыйзамды көп аялдуулук жөнүндө жазган жокмун. Сунуштаган да жокмун. Бул мыйзамды башка депутат сунуштаган. Ал кийин биринчи жолу депутат болуп, генеральный прокурор болуп иштеди, президентке талапкер болду, ошон үчүн атын айта албайм. Бирок ушул жакта бишкектин айланасында жашайт. Ошол сунуштаган. Бирок негедир жана Аскар Акаевдин командасы ушу мени жаманаттуу кылыш үчүн мага чатап салышкан, мен жооп берип калдым. Жебеген самса мен төлөп жүрөм. Эми өзүм үй бүлөм жөнүндө. Мен мыйзамды бузган жокмун. Мен бир эле аял менен ЗАГС бар. Бирок мурда ажырашкан аялдарымды мен таштаган жокмун. Кыргыздарда бир түшүнбөстүк бар экен. Аял менен ажыраштыңыз эле. Эми биринчи аялым менен ажырашканда 2 балам бар. Ажырашканда да сот аркылуу ажырашып, бирок балдарым ушунга чейин карап, уулуму үйлөп, кызымды турмушка чыгарып, Кудайга шүкүр, аталык милдетимди аткардым. Бүгүнкү үчүн неберелеримди карап жүрөм. Экинчи аялым менен ооба Совет кураганда, Совет Союз кураганда, ал биякта жашабайын деп кетип калган. Мында мойнум ал чет өлкөлүк эле. Чет өлкө эмес, анда Украинадан эле. Анан СССР жок болгондон кийин ал айтты: "Же Бишкекте жашайсыз, ошто жашабайм" деди. Же Украина менен кет дейт. Ал жалгыз эле. Айтты: "Мен эми араң Кыргызстанга кайтып келсем, анда биринчи демократтардын бири эле Кыргызстанда. Анан ушундай патриот элем, даже фамилиям келип эле алмаштырып салган Бакирулу деп. Болсо Эргешев элем мен. Ушундай патриот элем. Келип балдарым баарын орус мектептен чыгарып, кыргыз мектептен чыгарып салдым. Уулум менен ошол аялым Украина. Бирок жылына же мен барып турам биринчи жолу, же алар келип турушат бияка. 8 мартта куттуктайсызбы? Алар эми Европа. Эми аларды мусулман эмес куттуктайм аны. Себеби балам энеси. Анан уулум да мына быйыл 2-нчи курска окусун, мен төлөйм. Дайыма жардам берем. Башка сөзүм айтканда мен чыкырып кетет элем. Бизде кыргыздар көбүнчө түшүнбөстүк бар да. Ажырашсыңбы дейт. Болду, аялың менен сүйлөшүшүң керек эмес дейт. Же болсо көчөдө келип атсаңар, сен жолдун ар бетине өтүп ал дейт. Андай болуш керек эмес. Ал менин балдарым энеси. Мен ушун жолу кыргыздар өзгөчө туугандарым түшүндүрүп атам да. Мен балам энеси болсо, мен үчүн жолдун ар бетине өтүп алышым керек. Мен үчүн тескери карап кетишим керек. Мен үчүн жардам беришим керек. Менин балам азап тартып атпайбы? Мен ушул биринчи жолу ажырашып атканда ЗАГСка киргенде бир плакат эсимен чыкпайт да. Күйөөсү оң жакты карап, аялы сол жакты карап, ортосунда баласынан чоң сур турат. А мен эмне болом деп. Ушул плакат мал жерде до сих пор. Балдар азап тартыш керек эмес. Ооба, ажырашканда күйөөсү
башка аялга үйлөнүп алышы мүмкүн, аялы башка турмушка чыгып кетиши мүмкүн. Аял, балдар, кыздарычы. Мына Малайзия окуп аткан кызым. Мага интернеттен жазат. Малайзия билесиңер жердин ортосунда экватор. Аякта 10 ай элчи болуп иштеп келдим. Курманбек агабыз менен аяка жөнөткөн. Анан алысыраак болсо жок экен башка элчиликтер. Эң алыс деп жөнөткөн аяка. Ооба. О Малайзиядан кийин Антарктидада экен о. Пингвиндерден башка эч ким жок. Эми кызым ошол жакта окуп атат, мусулман өлкө. Бул чоң кызыңызбы? Жок, кичик кызым. Чоң кызым иштеп атат Ошто. Анан кичик кызым мага жазып атат. Ата дейт, өкөз интернетте жазышканды досторума көрсөтсөм дейт. Алар таң калышып атат. Атаңды ушундай жакынсыңарбы деп жазышасыңар экен деп туруп. Анан көздөрү күйөт дейт. Эмне үчүн көздөрү күйөт десем, биринин атасы өлүп калган дейт. Экинчинин ата энеси ажырашып кеткен дейт. Ушундай жаман болдум. Анан кызыма жаздым. Кызым дедим. Атасы жоктугун билдирбе дедим. Менен салам айтып кой дедим. Анан баары намаз окуп Кудайга сыйынгыла. Алла Таала баарын бактысын берсин деп туруп. Көрдүңөрбү? Мен кече жакында бирөө мени эми атын айтпай эле коеюн. Бир өтө эле бай адам чакырды. Аялым менен ажырашыптыр. Анан менен кеңеш сурап атат да. Мен айттым, биринчи кеңешим дедим. Аялым менен ажырашсаң дедим, душман болбогула. Анткени балдарың бар экен дедим. Балдар, мына өзүм мисал келтирдим кызымы, эңсейт экен ата энесине. Бөлүнүп жашасаңар, алар өздөрүнү неудобно сезип, ушундай кем сезип өзүнө, даже калпка барат экен. Баарына мактанат экен. Мен ата энем чогуу жашайт, бактылуубуз деп туруп. Ошон үчүн балдардын жүрөгүн оорутпагыла деп туруп. Ушуну айттым, түшүндү, рахматын айтты. Пейилибизде качып кеткенибизден пейилибиз кайтып келсин. Эң негизи азыр айтып аткан терс көрүнүштөрдү ушу имандуулук аркылуу биз жок кылайлы. Бүгүнкү күнү араб өлкөлөрү менен мамилебиз оңолуп чындалып атат. Эртең алар бул жерге келип, көчөдө биздин сойкундарды көрбөсүн. Эртең алар жардам беребиз деп карыялардын үйүнө барып туруп биздин ата энебизге жардам бербесин. Эртең алар детдомдорго барып, интернатка барып биздин жетим балдарга жардам бербесин. Эртең көчөдө мусорду чукулап аткан биздин кыргыздарды көрбөсүн. Эртең көчөдө жаткан биздин бомждорду көрбөсүн. Эртең Искөлгө барганда жылаңачтарды көрбөсүн. Алла Таала ушу баарыбызга иман берсин, Кыргызстанды эң бактылуу, имандуу мамлекеттерден кылсын. Биз да балдарыбызга, кийинки мундарга мыкты мамлекетти, эң имандуу коомду калтырайлы. Алла Таала ушу сөздөргө жеткизген, ушу ниеттерибизди жеткизген. Биз да сен сүйүктүү пенделериңен болойлу. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.